ЮНЕСКОнун атайын тизмесине кирген күндөн тарта эле Кыргызстанга аны сактоо, жайылтуу милдеттери да коюлган эле. Аны менен алектенген өлкөбүздө канчалаган колу алтын, уздар, колонөрчүлөр, ишкерлер бар. Учурда шырдак жалпы эле жүндөн жасалган буюмдар баалуу болуп, баркы көтөрүлгөн убагы. Ошону менен бирге чет өлкөгө сатуу да алда канча пайда алып келүүдө. Деги эле колонөрчүлүктү өнүктүрүп, шырдакчылардын көбөйүүсүн каалаган уз чеберлерге стимул болгон эң мыкты шырдакчы 2023 аттуу сынакты Кыргыз Handmade колонөрчүлөр ишканасы өткөрдү. Шырдактар менен алектенчүбүз. Көбүнчө ошо сыртка чыгарабыз, экспортко чыгарып. Өндүрүүчү болобуз. Бул жерде Бишкекте ошо оюларды түшүрүп, кесип, кийин айыл жергесине уздарга таратып. Бүгүнкү иш-чарабыз максаты ошо биздин апалар, эжелерди сыйлап куттуктап коелу деп, ошо майрам катары, ошо майрам болсо деп эметкенбиз. Кийин өзү оюбузда ошо Кыргызстанда шырдакчылардын саны көбөйсө, ошо эл деген Кыргызстанды ошо шырдактын борбору деп, шырдактын мекени деп тааный тургандагы. Мунун сапатын көтөрүү максатында жазып атабыз. Ошо канчалык жакшы сапат болсо, ошо жакшы болот деп туруп, ошо уздар менен биргелешикте. Бул сынакка республиканын бардык аймактарынан шырдак чеберлери катышышты. Алар кийизди оюу, жөрмөө жана шыруу боюнча жарышышты. Учурда конкурстун катышуучусу Жаркын Акматалиева шырдакты шыруу боюнча тапшырманы аткарууда. Ал бул иште өтө дыккат болуу керек экендигин белгилейт. Жөрмөгөндө биз эки оюлган кийизди жээк менен бириктирип кетебиз. Ал эми шырганда болсо бул жерде көздүн болжолу так болуш керек да. Анткени шырык бул жээк менен шырыктын ортосундагы аралык бирдей түшүш керек баардык жерде. Ошон үчүн так түз алып жөнөшүбүз керек да. Ар бир сайылган ийненин аралыгы дагы, бул ар бир ийненин сайылган аралыгы дагы бирдей болуш керек. Бирөө чоң, бирөө кичине болуп калбаш керек да. Сапаттуу оокат болуш үчүн. Бул конкурстун дагы бир катышуучусу 70 жаштагы Тамара Асанбекова менен да иш үстүндө баарлашканга үлгүрдүк. Өзгөчө бир топ өнөрлөрү менен айырмаланган бул айым салттуу узчулукту жайылтууда өз орду бар. Атайын алектенбейм. Бирок кыргыз аялдарына тиешелүү узчулук жумуштардын баарын жасайм да. Мен өзүм ошо салттуулукту жайылтуучу, ошону колдонуучулардын арасындамын деп эсептейм да. Бул мен кийип турган көйнөк, мен кийип турган элечек, бүт баары салттуу, колго жасалган, колго тигилген. Өзүм кесип, өзүм тигип, колго тигип алгам да, салттуу. Анан мен апам дагы өзү дагы аябай иштүү адам болгон. Азыр апам бар. Ошол апамдан бала кезимде кошо жардам берип жүрүп эле апам жасаган иштин баарын үйрөнүп алгам. Анан эми ошентип калтырбай, артыбызда из калтыралы, кичине артыбызда калган муундарга ушул ата-бабабыз, ата-энелерибиз жасап жүргөн оокаттарды унутпай билип жүрүшсүн деген ойдо ушуларды калтырбай жасап, ушундай иш-чараларга катышып жүрөм. Ушул кыз кийип турган кийимдин баарын өз колум менен салттуу кылып тигип жасап бердим. Мындай илгерки энелер, та-энелер, чоң энелер пайдаланган, тагынган кооздуктарды дагы тагып берип, өз колум менен тебетейди тигип берип, бул кызды дагы ээрчитип ушу энелердин жасаган иштерин көрүп калсын, билип калсын деген ойдо бул кызды да ээрчитип келдим. Этномодага катышты азыр. Мындан тышкары шырдакты чет өлкөлүктөргө жана өзүбүздүн кардарларга соодалап жаткан бул ишкана кол эмгектерди тандоо үчүн да атайын боз үй ачып койгон. Мына ушул жерде шырдактын ар кандай үлгүлөрү турат жана кардарлар өз табиттерине жараша шырдактарды ушулар аркылуу тандашат. Биз отурган боз үй ошо Кыргыздын боз үйү деп сыртка мундагы экспортко чыгарайлы деген максатта биринчи боз үй кылып демонстрациялык кылып жасадык. Ушул жерде кишилер келип, ушул жерден отуруп көрүп, мелердин түстөрүн тандап, мындай кылат элек деп туруп, өздөрүнө жаккандай кылып туруп жасап берели деп туруп. Биринчи ошо оюбузду экспортко, сыртка чыгарып, дүйнө жүзүндөгү элдерге дагы жеткирип, Кыргызстанда боз үй чыгарылат, баары колөнөрчүлүк деп туруп. Боз үйдүн ичиндеги
камтылган нерселердин баардыгы кол өнөрчүлүктүн байлыгын көрсөтөт да. Бул ичинде кыргыздар деген баардыгын кол менен жасап, кол алдында болгон нерселерди ушинтип жашоо турмуш өткөрүп берген. Ошолорду дагы сыртка азыр кайрадан жандандырып, сыртка чыгарайын деген ойдобуз. Биздики эң негизгиси жакшы продукт боло турган болсо, анын каржылары табылат экен. Бул азыр дүйнө жүзүнүн баарын эле экспортко чыгарабыз. Ким каяктан алабыз дей турган болсо, биздин сайттан алып, биз болсо жеткирүүлөрүн кылып беребиз. Анан ошо Кыргыз коммунитет максатыбыз да ошол болчу. Алыскы жердеги жакшы кол өнөрчүлөр болсо, аларга сыртка экспортко чыгарыш кээде кыйынчылыкка туруп калат. Анткени тил маселеси болуп калат, акчаны алардын алыш керек, жеткирүүсүн кылып бериш керек. Ошол жактарына биз көмөктөш болуп жардамдап турабыз. Туристтерге салттуу кол өнөрчүлүктү таанытуу жана шырдакты жайылтуу максатында да анын ичин оймолуу шырдактардын түрү менен толтуруп жасалгалап коюшкан. Бул кишинин ар бир киши ар кандай жактырат эмеспи? Кээде мындай түс чыгат, мындай түс чыгат деген ушундай эмес. Анан ошол оюлары дагы элдердин ар кандай элдерге көбүнчөсү ошо эски оюларды ошо кайрадан жандандырып. Ошол түп түс кылып туруп линолеум салып, ичинде азыркы заманда квартирага киргенде боло тургандай кылып, ошол жагында болсо теплый пол кылып койгонбуз. Температурасын регулировать этип. Кышында да иштеп турат, э? Кышында да иштеп, жылуулук бере тургандай. Жайында болсо ошо кондиционер коюп, жай кышы иштеп тургандай. Сынактын шарты боюнча бардык катышуучулар тапшырманы аткарышып, жыйынтыгында атайын түзүлгөн калыстар тобунун баасында мыкты оймочу, мыкты шыруучу, мыкты жөрмөөчү деген номинациялар менен сыйлыктарын алышты. Аларга белек катары күмүш оймоктор берилди. Биз ошо биринчи орунду Акталдан келген Рахат Раимовага ыйгырдык. Шырдак ою боюнча 4 узайым катышты. Алар Алмамбетова Гүлжан, Акталардан Толокмолдодон Рахат Раимова, алдагы Акталардан Исмаилова Айнура, Кочкордон Көкжар. Бул киши дагы угайып калганына карабастан келип активдүү катышты. Раимова Салтанат Жумгардан Кызаттан келиптик. Ошол оюларды бардыгына бирдей эле дизайн берилген. Мен бул Кыргыздын салттуу, наттуу өнөрүндө изгертен бери энеден кызга өтүп келе жаткан шырдак жазуу окумасында эң негизгиси оймодон кийин эле жөрмөккө келип такалат да. Жөрмөктө ар бир региондун өзүнүн чыкмасы бар. Мисалы үчүн кээ бир жерлер жөрмө алып туруп жээкти үстүнөн басат. Негизи дүйнөлүк кеңештен Нарын областынын аткаруу ыкмасы өттү да Кыргызстанда. Мындан ары дүйнө жүзү ошону тааныйт. Ошо Кыргызстан шырдак боюнча мекен деп табылып атат да. Ар бир тапшырмада татыктуу кол өнөрчүлөр атайын сертификаттарга ээ болушту. Уюштуруучулар тарабынан мыкты шырдакчы номинациясынын жеңүүчүлөрүнө атайын кубок сыяктуу болуп жасалган баштарына алтын, күмүш, коло чегерилген кадимки эле ийиктер тапшырылды. Алтын ийикке ээ болгон Акматалиева Жаркын, Нарын облусунун Ат Баш районуна тургуну болом. Бул жерде убактылуу мугалим болуп иштейм. Чоң рахмат, куттуктайбыз. Абдан мыкты жасалган сертификат. Чоң рахмат. Иш-чара оюн зоок, ыр, музыка менен коштолуп, келген меймандарга улуттук сыйлуу тамак, ташкордо жана сыр басты сунушталды. Көдөндө калды бирога, көксөткөнө сүйдө кузады. Биздин апаларыбыздын касиети менен, ыйыктыгы менен урпактардан урпакка уланып келе жаткан улуттук мына кийиз шырдактын ушунчалык чоң иш-чарасы өтүп атат. Алтындарым Кудай сыйлыгыңарды кут кылсын. Эми албетте аталар бата жалгап келсе, энелер аруу тилегин айтып келген экен. Маданиятыбызды аздектеп,
улуттук оңгубузду сактоого жана келечек муундарга өткөрүп берүү максатында жасалып жаткан мындай иштер бүтүндөй журтубузга гана эмес, дүйнө жүзүнө үлгү боло алат. Клара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан.